Assalamu алейкум. Макрух деген эмне? Макрух деген жагымсыз деген. А шариятта бул арамдан төмөнкү өкүмдөрдү айтат. Макрух. Тахрими деп коет, арамга жакыныраак, бир арамдан төмөн. Танзихи деп коет, ал адалга жакыныраак, бирок макрух. Макрухтун эки түрү бар. Макрух деп жагымсыз, туура эмес, нежелательный иштерди макрух дейт. Өзүңүз азыркы учурда Бишкек шаарында турасызбы, жашайсызбы дейт. Бишкек шаарында? Алдыңызда турбаймбы? Бул Кашкар мечит Бишкек шаарында? Селденин фазилеттерин айтып бериңизчи. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жума күндөрү өзгөчө, айт күндөрү өзгөчө селде тагынат. Жума күндөрү өзгөчө. Селде боюнча Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадистер өтө көп. Бадырда түшкөндө периштелер селдечен түшкөн. Периштелер селдечен түшкөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям селделер ак, кара, жашыл деп айтат. Мусулмандардын эки эле майрамы барго, анан башка майрамды майрамдаса болобу, күнөө болбойбу? Кененирээк так жооп бериңиз. Ал эки майрам ибадат. Ороза айт майрамы, курбан айт майрамы бүткүл дүйнөдөгү. Бул майрамды майрамдабай койсоңуз күнөөкөр болосуз. Түшүнүктүбү? Ушундай да. А башка майрамды майрамдабай койсоңуз күнөө болбойт. Бирок ар бир элдин өзүнүн да майрамы бар. Эгемендүүлүк. Бул да бир курсанчылыктын, алхамдулиллага шүгүрдүн күнү. Кыргызстан эгемендүү болду. Өзүбүз эл, мамлекет катары таанылып, Алла Тааланын чоң берген неаматы шүгүр кылып. Алхамдулилла. Албетте шариятта мисалы бул мына деп айтып койгон жок, сиз айткан туура айтасыз. Өзү кылымга арыткан, кыямат күнгө чейин сакталган эки майрам мусулмандардын майрамы. Ороза айт майрамы, курбан айт майрамы. Ороза айт майрамы, орозону кармадыңарбы? Эми Алланын тарабынан майрамдык күндү өзү берип атат. Ибадаттан кийин. Курбан айт майрамы болсо, ажылык кылдыңарбы? Эми мына майрамда. Демек мындайда ар бир кылымда, ар бир доордо мусулмандар ибадаттарынан кийин майрамдайт да. Макулбу? Ошон үчүн бизди майрам жыла берет жыл сайын. Доор алмашканда доор алмашат. Ошон айтылат, чыныгы бардыгынын эле майрамы, бирок чыныгы майрам ибадат кылгандардыкы. Бизде ислам дининде бирөө дүйнөгө келгенди, бирөө дүйнөдөн кеткенди аны майрам деп белгилеген эмес. Ислам динде майрамды ибадаттын үстүнө койгон. Ибадаттан кийин берген. Түшүнүктү? Ибадат кылды, майрамдаганга укуктуу, акылуу. Мына. Ошон үчүн иншалла ар ким өзүнүн алхамдулилла ибадат кылат, ибадат кылгандан кийин майрамдайт. Айт намаздар важип намаздар булар. Ал күнү мисалы орозо тутсаң күнөөкөр болосуң. Арам болуп калат. Жеш керек, ичиш керек, жыргаш керек. Бирок 5 вакыт намаз каза кылбаш керек. Түшүнүктүбү? Башка майрамдар азыркындай эчтеке эмес. Аны биз шариаттын майрамы эмес, албетте бир курсанчылык, курсанчылыкты бөлүшүү шариятыбызда бар нерсе. Акылбы?